Устаз жолдошум урат. Сени уруп тарбиялайм дейт. Кайша айтсаң эле өлтүрүп коем деп. Ушул шариатка туура келеби? Алла бар десем, мен өзүм жооп берип алам деп. Урушсак эле мен сенден нааразымын дей берет. Ажылдап кечке деле уруш чыгара бербейм. Жакшылык иштерди көп кылат. Ошону менен жуулуп кетет деп ойлойт. Менин деле сүйлөшкө акым барбы? Сүйлөсө каяша кайтарбай аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп ыйласам, ыйлаба дейт. Колобка караба деп урушат. Колобка деген экен. Аял назик жан десем, гилтейип турасын, каягың назик деп жаман сөздөр менен сөгөт. Зулум туугандар. Истаусу бин нисаи хайра. Пайгамбарыбыздын осуятын унутпайлы, урматтуу эркектер. Пайгамбарыбыз коштошуп аткан ажылыгында атайы эркектерге кайрылып айткан. О эркектер, кыямат күнгө чейин келе турган эркектер, күчүнө таянган эркектер. Менин тарабымдан аялдарга жакшы мамиле кылабыз деген осуятты кабыл алып койгула. Булар ийри кабыргадан жаралган. Түздөйүм деп аракет кыла берсең, бейиштик аял кылам депчи сындырып аласың. Болбойт анда. Кыйшыктыгы менен сабыр кылып жашагыла деп пайгамбарыбыз айтып койгон. Ар бир аялда өзүнө жараша кичине кемчилдиги болот. Ошо кемчилдигине сабыр кылып жашоону өткөрүш керек болот. Мына зулумдук. Анан жакшы иштерди кылсам эле кечирилип кетет, кечирилбейт. Адамдын укугу бул. 10 мечит салыңыз. 100 суу чыгарыңыз, кудук чыгарыңыз. Бирок аялды урганыңыздын ал күнөөсү менен алар кечирилип кетпейт, билип коюң. Таң атчак тең Куран окуп чыгыңыз. 4 ай бериңиз абатка, ажылыкка барыңыз. Аялга кылган зулумдугуңуз кечирилбейт. Ал бенденин укугу, ал бөлөк нерсе ал. Ошон үчүн алданып калбайлы да, мындай кылбайлы тастала.